Жанагы Бауыржандыкы да биз көрүп атабыз, аныкы деле почти ошо блогерде эменикинде экен. Укшош экен да Айбек Улановдукуна. Эгер ал боюнча дагы мына буюрса жакшы иштеп баштасак, аны дагы уже жоопко тартсак болот деп. Өлтүрүлгөн келиндин артынан жаман сөздөрдү айткан Бауыржан дагы жоопко тартылышы мүмкүн экендигин айтчууда. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Ысык көлдүн Ананьева айылындагы мечиттен өрт чыкты. Акырын эле айдагылачы Оштогу үрөө учуган жол кырсык Өзбекстанда айт күнү кайталанган. Ал дагы фуран түгүнө кирип, унаа өрттөнүп кеткенин көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Xudo saqlasin, Xudo saqlasin. Nexia borib furgon orqasiga yetib olib yonib ketdi. Odamlar yotishini qaranglar. Ish qilib tirik bo'lsin. Alloh saqlasin, ehtiyot bo'linglar yo'llarda, shoshmanglar. Yomon holat mana yo'limizda duch kelib turibdilar hozir. Odamlarga nima bo'ldi ekan endi, yonishni qaranglar. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, ehtiyot bo'lamiz. Ikki kishi o'ldi, ikki kishi. Uxlab qolishdi shekilli. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Андан кийин айтып атпайсызбы, Бауыржанды дагы карайбыз деген сыяктуучу. Ал кандай бир терс пикирлерин билдирди, ошо боюнча да маалымат айтсаңыз. Ал укканбыз жанагы бир блогер сыдыман деп, аныкы дагы разжигание межнациональной розни деп, ал дагы ошого камалып, кийин дагы болду мен Инстаграмга, интернетке эчтеке чыгарбайм, жолобойм деп, азыр ал уже опомнился дегендейчи. Жакшы натыйжа. Натыйжа, уж айтып атпаймынбы, адамдарга мен всегда айтып жүрөм. Азыр современный мире эң катуу наказание адамдарга бул түрмө деп айтам. Анткени түрмө, мисалы аз барыбыз телефон менен жүрөбүз. 5-10 телефон менен жүрбөй койсок, башың неме болуп кетет, мындай уже кыйналып кетесиң дегендей, телевизор, интернет жок, кыйналып кетесиң. Азыр ушул жашоодо современный жүрүп туруп, мисалы СИЗОго камап койсо, аякта телефон жок, интернет жок. Телевизор деле мындай без интернет, мындай неме эч нерсе жок, анан уже адам ойлонуп атыпчы, ой катуу жеп салат да, уже психологически уже эме боло баштайт дегендей. Ошондуктан наказание алгандар, түрмөгө отуруп чыккандар кийин уже мындайча айтканда даже айранды үйлөп ичип калат дегендей, ошондой болуп калат. Жанагы Бауыржандыкы да биз көрүп атабыз, аныкы деле почти ошо блогерде эменикинде экен. Укшош экен да Айбек Улановдукуна. Эгер ал боюнча дагы мына буюрса жакшы иштеп баштасак, аны дагы уже жоопко тартсак болот деген сөз да. Азыркы учурда мисалы үчүн телефондун артында отуруп эле аябай күпүлдөп атпайбызбы? Анан кармап барагандан кийин алардын абалы кандай болот? Мисалы үчүн иш жүрүп жаткан учурда алардын эмоциясы кандай болот, реакциясы кандай болот? Ысык көлдүн Ананьева айылындагы мечиттен өрт чыкты. Кечээ 6-июнь күнү болжол менен саат 10:00 чамасында Ысык көл облустун Ысык көл районуна караштуу Ананьева айылындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан мечиттен өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрттү өчүрүүгө саат 11:15 Ысык көл райондук номер 33 өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм, ал эми саат 11:18 дагы бир бөлүм тартылган. Жалпысынан 2 бөлүм ишке тартылып, өрт саат 12:00 толугу менен өчүрүлгөн. Саудия ажылыкты тейлеген дарыгерлерди 3 эсеге көбөйттү. Күндүн ысышы 40 градустан ашты. Ажылык зыяратка баргандардын саламаттыгына кам көрүү максатында Сауд Аравиясы ошол аймактагы саламаттык сактоо мекемелеринде орундарды көбөйтүп, тейлеген медицина кызматкерлерин 3 эсе көбөйттү. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фахад бин Абдулрахман Ал-Джалейджел билдирди. Бул күндөрү дүйнө мусулмандары үчүн ыйык деп эсептелген Арафат тоосунда
тоосунда 1,5 миллиондон ашуун киши ажылык ибадатын өтөп жатат. Арафат тоосу Меккеден 25 чакырым аралыкта жайгашкан. Анын бийиктиги 70 метрдин тегерегинде. Азыркы тапта Сауд Аравиясында абанын температурасы күндүз 40 градустан ашып турат. Былтырда ажылык сапар июнь айында болгон, анда күн 50 градуска чейин ысып 1300дөй зыяратчы көз жумган. Ажылык сапардын уюштуруучулары зыяратчыларга атайын кондиционер менен жабдылган чатырлардан саат эртең мененки 10:00 түштөн кийинки 10:16 чейин чыкпай туруу, көбүрөөк суу ичүү зарыл экенин эскертип турушат. Кыргызстандан быйыл ажылыкка 6000дей жаран барды. Муфтий Абдулазиз Закиров 6-июнь Курман айт байрамына карата куттуктоосунда ажылык сапардагы кыргыз жарандары тууралуу айтып, алардын амандыгын тилөөгө чакырды. Ажылык ибадатынын кабыл болуусун каалады. Швецияда ата-энелер балдарынын тиштерин жакшы жуубаган үчүн түрмөгө камалды. Чоң үй бүлө болуп көрбөгөндөй соттун чордонунда калды деп жазат Afton Bladed. Окуя балдар тиш доктурга барганда ачыкка чыкты. Алардын баарынын тиштери кариес болуп, кээ бир тиштерин алып салууга туура келген. Ата-энелер алардын күнөөсүн кескин түрдө четке кагышты. Бирок сот аларды кылмыштуу шала кылуу үчүн айыптады. Швецияда балдарынын ден соолугуна кам көрүү ата-энелердин милдеттерине кирет. Эми экөө тең 8 ай абакта отурушат. Элмирбек өлбөптүр. Элмирбектин уулу чоң сахнага чыгып ырдады. Белгилүү акын, комузчу, төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин уулу Элрулан Элмирбек уулу Булбулум аттуу ырды комуз менен аткарып эл алдына чыкты. Анын сахнадагы чыгышы элдин чоң колдоосун арзып, социалдык тармактарда жүздөгөн жылуу пикирлерди жаратты. Дадашып күгүм калган, ар шакта алмадай сүйүм калган, ал сүйүү булбулга айланганбы, ашыгым издеген. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Ош шаарындагы Владимир Ильич Лениндин эстелиги алынганы айтылууда. Социалдык тармактарда эки элдин алынып жаткандагы тартылган сүрөттөр тарап жатат. Кала бийлиги азырынча маалымат бере элек, шаарынын борбордук каянтында Лениндин акели 1975-жылы орнотулган. Анын бийиктиги 25 метрди төзөт. Социалдык тармактарда Лениндин акелин алып салуу боюнча талкуулар көп болуп келет.